Урматтуу Айбек Жанышбекович, биздин урматтуу төрагабыз Тургунбек уулу Нурланбек жана абдан туура маселени айтты. Биздин Бишкек шаарындагы мамлекеттик кызматта иштеген мекендештерди баягы жөө жүргөнгө үйрөтүшүбүз керек. Анан коомдук транспортто жүргөнгөчү. Биринчиден ден соолукка да пайда, чөнтөгүнө да пайда да. Ушу боюнча да иштеп чыксаңыздар абдан жакшы болот. Оюңуз кандай ушу боюнча? Биз дагы бул ойго кошулабыз. Бүгүнкү күндө биздин болгон иш аракеттерибиз жана жолду кеңейтүү маселелери болгону, жолдук инфраструктураны мындай ыңгайлуу жана коопсуздук маселелери каралган болчу. Көп учурда биз жолдорду кеңейткен жокпуз, себептен да ушу жөө жүргүнчүлөргө шарт түзүү максатында жана жашыл зоналарды сактап калыш үчүн. Европа мамлекетинде өзүңүзгө белгилүү болгондой, мамлекеттик кызматта иштеген ишчилер ошол велосипед менен да барат, чоң чиновниктер. Туурабы? Ошо велосипедке да бир шарт түзүш керек да келечекте. Андан тышкары, светофорлорду ким тейлейт азыркы убакта? Эми акыркы учурда биз азыр светофорду тейлөө боюнча жергиликтүү өзүбүздүн карамабызга алганбыз. Бүгүнкү күндө 128 миллион сом каралып, автоматизациясы каралып чыккан болчу асуу. 25 январдан 21 перекресткада ушул система иштеп баштайт. Ошонун алкагында эгер жакшы натыйжасын берген болсо, биз Бишкек шаарына толугу менен таратабыз. Жана оң жакка, чет өлкөлөрдө көрүп атабыз да, оң жак ар дайым ачык го. Ошол боюнча иштесеңиздер, бул да пробкага бир топ кыскарат эле да. Карап чыгабыз. Анан катализаторлор боюнча кандай иш жүрүп атат? Ички иштер министринин орун басары, жолдош генерал, сизге. Рысбек Исламович, катализаторлар боюнча экотех инспекция менен биргеликте иштер жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бул 127 протокол түзүлгөн. Буларды болсо ушу экотех инспекция уполномочен протокол жазганга биз ушу совместный жанакы эки ведомствонун биргелешкен пландардын негизинде биздин ушу ГАИ кызматкерлери менен экотех рейдтер жүргүзүп атышат. Катализаторларды кабыл ала турган жайлар барбы азыр же запрет болгонбу? Бул боюнча азыркы күндө атайын межведомственный комиссия түзүлгөн. Бул таможня, погранслужба, МВД, Минэконом бардыгы боюнча иштер жүрүп атат, бирок азыркы күндө жок. Бул боюнча атайын лабораториялар бар. Бул ошол жерде жанакы атайын лабораториядан өткөндө бул Минэкономго жүктөлгөн и ал жерде унаа иш жүргүзөт. Анан мен мында сунуш берет элем да, ошол катализатор кабыл ала турган жайларга ким кабыл алса бир иш козголо турган бир токтом кабыл алып чыгышыңыздар керек да. Себеби бир топ машиналар келет экен, сразу эле катализаторун снимать этип сатып берет экен да. Ушу боюнча да бир катуу көзөмөлгө алсаңыздар. Рысбек Исламович, бул боюнча ошол атайын межведомственный комиссия иштеп атат. Ошол жерде Кудай буйрса чечим чыгарса, эгерде мыйзам өзгөртүүлөргө карап турмузса, сиздердин алдыңызга алып келебиз. Азыркы күндө ушул боюнча катуу иштер жүрүп атат, потому что буларды жана границадан бери киргенден бери көзөмөлдөө карап атабыз да. Рахмат. Рысбек Исламович, кошуп кетсем болобу катализатор боюнча? Өкмөт тарабынан ошо катализаторду сатып алуу жана сатуу боюнча чек коюлган бүгүнкү күнү. Ошондуктан экспорт боюнча дагы биз чек койгонбуз ушу катализаторду алып чыгуу сыртка. Бүгүнкү күнү ушундай иштер өткөзүлгөн. Рахмат. Газпром Кыргызстандын өкүлүнө Руслан Шергазиевич абдан туура маселени айтты да. Газ эми мына Европага экспорт токтоду Россияда. Сиздер ушундай арзандатуу боюнча мындай сүйлөшүүлөр жүргүзөсүздөрбү же кымбаттаган сайын колдоп турасыздарбы? Рысбек Исламович, мен жана айтып кеткендей, азыркы убакытта кайсы ушу импортозависимый өлкөлөрдүн ичинде
Кыргызстанда эң төмөн баалар деп айтсак болот. Биз эми муну көбүнчө ушу коңшу мамлекеттер менен салыштырат, Казакстан, Өзбекстан менен. Бирок алардын өзүнүн өндүрүүсү бар. Андан тышкары дагы бир маалымат берип кетет элем. Мурун 2022 жылга чейин Кыргыз Республикага келген газ ошо коңшу мамлекеттерден келчү да, Өзбекстандан, Казакстандан келчү. Бирок 2 жылдан бери айыл жерде бул коңшу мамлекеттерде газ менен кандай акыбал болуп атканын баарыбыз көрүп атабыз, массалык каражат маалыматтар аркылуу. Ошондуктан азыркы убакытта Кыргыз Республикасынын түндүк региондоруна газ түзмө-түз Россиядан келип атат. Бул эми Казакстан территориясынан 2,5 миң километр газопровод менен келип атат да. Эми аны мурун эми обменный операция деп койчу, своповая операция. Россия Казакстанга өйдө жагынан газ берчү, ал эми Казакстан өзүнүн газын бияктан бизге берип койчу да, физикалык транзит жок болчу. Азыркы убакытта ушу 2,5 миң чакырым газопроводдордон физикалык транзит келип атат. Бул эми баага таасир кылат өзүнчө в любом случае. Бирок ошондуктан биз эми бул мамлекеттик органдар менен тыкыз иштеп максималдуу ушу тарифти көтөрбөйлү деген маселе көтөрүлүп атат. Жасалып келатат. Ошондой эле азыркы убакытта мындай эсептесек, газ менен үйдү жылытуу электр энергияга же көмүргө салыштырганда электр энергиядан бир аз төмөн болуп атат. Жылытуунун чыгымдары көмүрдөн бир аз эле өйдө болуп атат да. Бул эми газ деген комфортта, газ деген комфорт болгондон кийин анын баасы да төмөн болот көмүргө караганда. Биз мына көрүп атабыз, азыркы убакытта мен сизге жана депутаттарга да айтып кеттим. Азыркы убакытта бизде рекордтуу керектөө болуп атат. Биз рекорд объемдор келип атат да. Бул эми эмнени айтат? Бул өлкө биздин жарандар газ менен колдонуп атат деген маалымат берет. Ошондой эле мына 2014 жылдан баштап мен жана айтып кеттим эле, бүткүл республиканын керектөөсү 2,5 эсе көбөйсө, калк боюнча категориядан 60 миллион куб метрден 200 миллион куб метрге көтөрүлүп кетти. Эл кошулуп атат. Анан жанакы газификация кредиттер боюнча айтып кеткен эмне үчүн кошулуп атат дегени, бул жерде башка өзүнүн себептери бар. Аны эми өзгөчө талкууласа болот да. Неме мо региондордо газдаштыруу маселеси Баткен областында таптакыр жүрбөй жатат да. Кандай кыласыздар ошону? Рысбек Исламович, бул эми мындай осознанный стратегия десек болот. Анткени азыркы убакытта ыш маселеси эң көйгөймө маселе бул Борбор кала, анан Бишкек шаарынын агломерациясында болуп атат. Ошондой эле министрлик кабинет тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан коюлган тапшырмалардын негизинде эң чоң басым акцентибиз ушу Борбор каланын агломерациясына болот. Ошондуктан биз атайын Бишкек шаары менен жанакы жол картасын кол коюп, бүткүл жумуштарды биринчи ушу Бишкек шаарынын агломерациясын бүтүрөлү деген максат менен иштеп келатабыз. Рахмат. Мен мо Кызылкая шаарында бир топ көп кабаттуу бетондон болгон үйлөрдү сунуш берген элем да. Ошону сиз өзүңүз ошо Южный региондун жетекчисине бир айтып көзөмөл кылып койсоңуз эмне болду экен? Турбалар алынган дейт, ошо ойдон токтоп турат дейт да. Кызылкая шаарында, Жарайт, Рысбек Исламович.